Мурдагыдай депутаттык орундар сатылбайт. Садыр Жапаров жаңы шайлоо боюнча сындарга жооп берди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги маегин берип, алдыдагы шайлоонун тегерегинде айрым сындарга, анын ичинде 300 000 сом кайтарымсыз күрөө боюнча пикирин билдирди. Ал кайтарымсыз күрөө шайлоону уюштуруу иштерине жумшала турганын айтып, мурдагыдай элдин эсебинен казынадан акча каражаты сарпталбай турганын билдирди. Мурда депутаттык орун 100 миңден 1 миллион долларга чейин сатылып, партиянын лидерлеринин чөнтөгүнө түшүп жүргөн болсо, эми андай болбойт. Акаевдин мезгилинен бери талапкер болом дегендер 100 000 сомдон төгүшчү. Андан бери канча заман өттү. Азыр эми депутаттар 300 000 сомго көтөрүп коюшуптур. Бул 300 000 сом кайтарымсыз экен. Мурда 100 000 сом 5%дан үйдө добуш алгандарга кайтарылып берилчү. Эми бул акча кайтарылып берилбейт жана кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түшпөйт. Шайлоону уюштурууга жумшалат. Мурда шайлоону уюштуруу үчүн кеткен чыгым элдин чөнтөгүнөн чыкчу. Эми мындан ары шайлоолорго талапкерлердин эсебинен өтөт. Мен муну колдойм. Ал эми мугалимдер менен врачтар 3 000 сом таппайт деген суу кечпеген кеп, деди Жапаров. Белгилей кетсек, буга чейин айрым саясатчылар, анын ичинде Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адаган Мадумаров жаңы шайлоо мыйзамына байланыштуу талапкерлерден 300 000 сомдук кайтарымсыз күрөөнү негиз кылып, Жогорку кеңешке эми байлар гана келет деген пикирин айткан. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны шайлоого жана шайланууга укуктуу деп турат. 300 000 сому болбогон киши шайлана албайт деген сөз. Мындайча айтканда, мандатты ачыктан ачык эле сатып ал деген сөз. Болгондо дагы 300 000 сом берет экенсиң, ал кайтарымсыз экен. Өтсөң да өтпөсөң да кайтарымсыз. Кайсы мугалим, кайсы дарыгер, кайсы акын, жазуучу, кайсы интеллигент өз маңдай тери менен акча таап аткан кайсы азамат 300 000 сом сарптап, коротуп шайлоого бара алат, айтпачы. Бул деген сөз байлыкка болгон ценз деп коет. Байлар гана келет, кедейлер унчукпай отургула өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген сөз. Бул кандай бул? 300 000 сом саласың, анан шайлоого бара аласың. Бул не деген сөз бул? Ал эми президент катардагы мугалим врачтарда депутат болаларын айтып, алар 300 000 сом таппайт деген кепти суу кечпейт деп атады. Анын айтымында ошол чөлкөмдө кадыр бактуу мугалим же врач болсо эл өзү эле көтөрүп алат деген Садыр Жапаров. 28 апрелде Садыр Жапаров президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет. Же 2 аял болсо, бири эркек болушу шарт. Буга чейин өзүн өзү көрсөткөн талапкер 100 000 сом күрөө төлөш керек болсо, жаңы мыйзам менен бул сумма 300 000 сомго көбөйдү. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 миллион сомдон 9 миллион сомго көтөрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлерден арыздар түшө баштады. Ал эми бүгүн мөөнөтүнөн мурда дайындалган Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары алгачкы арыздар түштү. Биринчилерден болуп депутат Эльвира Сурабалдиева номер 23 шайлоо округу боюнча арыз бергени маалым болду. Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңештин 6 жана 7 чакырылыштарындагы депутат болгону белгилүү. Ошондой эле БШКга дагы бир талапкер номер 4 шайлоо округу боюнча Ахметжан Мамадумаров аттуу жаран арыз берди. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Парламенттин 7 чакырылышы 25 сентябрда өзүн өзү таркаткан. Маркум Айсулуунун агасымын деген Сыймык Нарынбек уулу камакка алынды. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлтүрүлүшү тууралуу жалган маалымат таратууга айыпталган Сыймык Нарынбек уулу СИЗОго киргизилди. Милиция анын жалган маалымат таратуу менен коомчулукту адаштырып, коомдогу чыңалууну күчөткөнүн белгиледи. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов маалымат жыйынында билдиргендей, ал киши массалык маалымат каражаттарына кыздын сөөгү көл жээгине коюлганын айткан. Бул туура эмес. Сыймыктын үстүнө козголгон бирине бул 363 бирине кылмыш жаза кодексинин. Бул кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо. Бунун экинчи бөлүмүнүн 3-пункту боюнча пайда табуу ниетинде. Мына өзү деле видеодо отпайсызбы? Мен хайп кылайын деген, мен подписчик чогултайын деген, ошол менен чогулткан, ошол менен айткам деп атат да. Ошол себептен ошол боюнча азыр кылмыш иши козголуп, кылмыш ишинин тергөө мөөнөтү 2 ай, 2 айдын ичинде ушун баарын тактап, кандай болгон, эмне болгон ошонун баарын далилдеп, анан сотко кетирет.
эстебейбиз. Ушул жерден эле дагы айтып кетерим, ушу кылмыш иши тергеп атканда дагы буга чейин да бул соттолгон экен биринчи жолу. Биз билгенибиз караган да 3 жолу соттолгон дейт. Ал текшерилгенде биринчиси угон деп коет, машина уурдап качуу, экинчисинде тоноо жана немеде алдамчылык боюнча. Тоноо эмес, урдоо экен. Урдоо, кража. Угон, машина айдап качуу жана алдамчылык мошенничество. Ушу менен жоопко тартылган экен. Азыр биз дагы тергөө маалында ушунун баарын сот чечимдери барбы, жокпу ушунун баарын текшерип, кандай жагдай болгон деп баарын текшерип, анан кийин кошумча дагы буга укуктук баа берилет. Айткан сөздөр үчүн туугандар менен да сүйлөштүк. Азыр кылмыш негизинде кичине эме болсо баарын суралат. Эмне себептен болгон? Ичинде аябай сөздөр болду. Тууган экен, тууган эмес экен дейт. Бирок тартып билип атабыз, бул агасы эмес. Себеби көрүп атасыңар видеодо мен агасымын деп айтып атпайбы? Бул агасы эмес. Анан кийин 3 күн урус койду, айтканбыз урус кою 3 күндөн кел деген бул дал немеге чындыкка агасынын дегени дал келбесе, берки туугандары биздин өтүнүч менен чыккан деген сөз. Туугандар айтып атат, биздин өтүнүч менен чыккан дейт. Бирөөс көзөм эле алып, кызыкты жардам издеп, жардам берди деп бирок шашап деп атат. Сыймык Нарынбек уулуна кылмыш жаза кодексинин кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо беренеси менен айып коюлду. Нарынбек уулу Сыймык мыйзамда белгиленген тартипке кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Ал эми Айсулуу Мукашеванын жакындары Сыймык Нарынбек уулунан кызды издөө ишине жардам берүүнү суранышканын билдиришкен. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Султан Макилов бүгүнкү маалымат жыйында маркум Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө айыпталган адамга өмүр бою эркинен ажыратуу түрүндөгү жаза колдонулушу мүмкүн экенин билдирди. Милиция алгач адам өлтүрүү фактысы боюнча иш козгогон. Анткени кылмыш кандайча жасалганы белгисиз болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен кармалган адамга зордуктоо беренеси менен кошумча айыптар дагы коюлат. Караколдо мектеп окуучусунун сабалышы, мектеп директоруна сөгүш берилди. Буга чейин социалдык тармактарга тараган окуучулардын урушу боюнча Каракол шаарындагы номери 2 Байсары уулу Кыдыр Аке атындагы орто мектептин директоруна, класстан тышкаркы иштерди уюштуруусуна жана социалдык педагогуна сөгүш берилди. Бул тууралуу Агартуу министрлиги кабарлап, 7 класстын окуучуларынын урушун Каракол шаардык билим берүү бөлүмүндө түзүлгөн комиссия изилдеп чыгарын кошумчалады. Белгилей кетсек, окуянын тасмасы кечээ соц тармактарга тараган. Социалдык тармактарда өзүн баланын апасымын деп тааныштырган аял видео кайрылуу жасап, баласы үчүн кыздын ата-энесинен кечирим сурай турганын жана мындай агрессия үчүн баласына чара көрөөнүн билдирген тасмасы тарады. Я не оправдываю его действия. Я не оправдываю сына. Я не оправдываю его поступок. Но тем не менее, я понимаю справедливое возмущение общества. Мы понимаем всю серьезность сложившейся этой ситуации и не снимаем с себя ответственность за своего ребенка. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы предотвратить такие вот ситуации, чтобы предотвратить впредь такую агрессию на буллинг. Это буллинг и агрессия, они недопустимы. Еще раз просим прощения у девочки, ее родителей, у вас, родителей, у всего нашего сообщества и всех
кого задела эта ситуация. Приносим глубочайшие свои извинения. Бишкекте ресторанда кызды тепкен адам кармалды. Бишкекте 7-апрель көчөсүндө жайгашкан ресторандардын биринде кызды тепкен жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Окуя видеого тартылып, соц тармактарга тарап, коомчулукта катуу нааразычылык жараткан. Окуя боюнча жабырлануучунун бир тууганы буларды билдирген. Ресторанда иштеген эжем орто жаштагы адамдын агрессивдүү аракетинин курмандыгы болгон. Ал мас абалында өтүп бара жатып тепкилеп жиберген. Ал киши муну атайлап жасаган болушу мүмкүн. Учурда кылмышка шектүү табылып кармалганын райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Шектүүгө кылмыш жаза кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча иш козголуп, 1995-жылы туулган АК убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал-Абадта мыйзамсыз жер саткан аткаминерлер кармалды. Жалал-Абад облусунда жер тилкелерине байланыштуу алдамчылык фактысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин жана айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары кармалды. Бул тууралуу ÖKMK'дан билдиришти. Маалым болгондой, кармалгандар жер ресурстарды мамлекеттик агенттигинин базар коргон бөлүмүнүн адиси ААТ жана Сейдукум айыл өкмөтүнүн айыл башчысы МУУ экени такталган. Алар жер тилкелерин каттоо үчүн жарандардан алдамчылык жолу менен акча каражаттарын алып, ошол эле учурда документтерди жасалмалоо менен менчик ээлерин алардын макулдугусуз менчик укугунан ажыратып, андан ары жер тилкелерин үчүнчү жактарга өткөрүшкөн. Аталган факты боюнча кызматтык абалдан пайдалануу менен жасалган алдамчылык беренесинде кармалган кылмыштын белгилери боюнча иш козголду. Кармалгандар ÖKMK'нын тергөө абагына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Ошто эне жана кызы 1 айдан бери дайынсыз болуп изделүүдө. Ош облустук милициясы Кара Суудагы 41 жаштагы Назгүл Абдысатар кызы жана 12 жаштагы Акмарал Абдысатар 1 айдан бери дайынсыз болуп жатканын билдирип, издөө жарыялады. Маалыматка караганда 1-сентябрь күнү Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнө Кара Суу шаарынын тургуну кайрылган. Анда 7 августта кызы менен небереси үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгы билдирген. Назгүл Абдысатар кызы көк түстөгү көйнөк, көк түстөгү шым кийип жүргөн. Акмарал Абдысатар кызынын үстүндө жашыл түстөгү футболка, кара түстөгү чолок шым шорты болгон. Милиция аларды көргөн билгендер болсо 032 22 5 31 19 0558 82 48 80 0707 63 00 03 телефон номерлерине кабарлоону билдирет.